Бросил машина техникалары, начиная от путевого, заканчивая убор. Бұл жерде бүгін техникадан тышқары ай шаруасында пайдаланып жатқан мейлі запастық тетіктері болсын, мейлі химияның жаңа системалар, ленду. Дождевая установка. Суға тармағына шон көңіл бұрып атасыздағы, мынау шон беру үшін ендігі жылға суғатта көйгөйлерді азайту мақсат. 50 гектар. Türk seyirkaları, firmanı Ушулардын баарын отходдордун моулардын жасап, сатып, акча таап, өзүбүздүн базабызды расширять этебиз да. Ошо. Келип кетиңиз. Satılgan koylar. $7.000. Bozullar $500'den $3.000 çıkıyor. Bunlardan alasın mı? Bunlardan alıp da taraftarlar. Şunu Elita'da ne oldu? Bizim laboratuvaryalarımızdan iyi bir yol var. Böyle передвижной. Урматтуу коллегалар, барыңыздарды ушу жакын карада Кыргыз өкмөтүнүн президент Садыр Наргожаевичтин тапшырмасы менен эмне жумуштарды кылабыз деген бир топ мына доклад жазып алдым элем. Аба ырайына байланыштуу муну министрге берип коеюн. Бирок энерговооруженность, инновация, инвестиция, капитализация деген сөздөрдүн баарын илгери биздин мына Жамин Акмалиевичке окшош биздин агаларыбыз, аталарыбыз жазап кеткен. 500 миңге жакын фермерлерибиз бар дейбиз. Баарыбыз тең, эгерде бирикпесек, жакынкы бир 10 жылдын ичинде 50 миң. Андан кийин ушу колхоз совхоздор бир 500-түн тегерегинде эле ошондо өтө эффективдүү, анан өтө ыңгайлуу дагы, ошол жакта иштеп аткан кишилерге бир топ пайдалуу дагы болгон механизмдердин баарын көрсө убагында өтүп кеткен экенбиз. Мына биринчи этапта ошо капиталдаштыруу жолу менен барабыз. Эми жердин баары менчик болуп калгандан кийин баарын бириктиребиз деп мурунку биздин аталарыбыз революция жасагандай биз жаза албайбыз. Бирок революцияны жердин үстүндөгү, кыртыштын үстүндө чыккан кызыкчылыктарды биригүү менен бирге ушу азык-түлүк коопсуздукту камсыз кыла турган 9 продукциянын тегерегинде 9 кластер түзүлүп, 9 холдинг түзүлүп, анан ошонун ичинде мына производительность труда, энерговооруженность, эффективность деген орустардын сөздөрүнүн баарын колдонолу деп атабыз. Мына ошондуктан жакшынакай жаңы техникаларды жалгыз эле фермерлердин мойнуна жүктөп койбой, өкмөт дагы өзүнүн мойнуна муну алат. Жакын араларда абдан чоң бир агролизинг компаниясы ачылат. Кыргыз Орус фонду менен Орустун абдан чоң бир $3 миллиард обороту бар компаниясы менен жакында урматтуу премьер-министр Россияныкы Мишустин келген тат. Ошол жерден абдан чоң бир лизинговый компания чайлы деп атабыз. Мындан тышкары дагы бир топ өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мунун баарын айтып отурбай так даана көрөйлү. Эми күз келди, кампабызда эмне бар экенин азыр басып көрөйлү. Элдин көңүлү ток болуш үчүн курсагы дагы ток болуш керек экен. Баарыңыздардын эмгегиңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык, рахмат. Эмгегиңиздердин акыйкаты кайтсын. Үйлөрүбүздө, кампаларыбызда токчулук, анан молчулук болсун. Баарыңыздар оорубаңыздар. Сиздер менен чогуу бирге Кыргызстандын көз карандысын бекитип, иштеп, ошон үчүн күрөшүп жүрө берели. Рахмат.